Kızlar be. Akmayını berip koyun, size tegizip koyun. Akmayını berip. Körünüp koysanız ha. Dağ yürü. Neşit boyunca. Бул бала өзү ак жолтой, берешен. Бул айылга кереги жакшы, айылга керек деген бул биздин айылдан чыккан чемпион. Бул кайрымдуулукту көп жасайт. Элинин көйгөйлөрүн чечет. Кыскасы кереги өзүнүн элине жерге кереги тийген бала. Саламатсыздарбы урматтуу Ак Жол Борс YouTube каналынын көрүүчүлөрү жана күйөрмандары. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз дагы да болсо ошол Бусурманкул Абдибайыт уулу мушкерибиз тууралуу болмокчу. Анткени мындан баштагы көрсөтүүбүздө биз мушкерибиздин кичи мекенине волейбол боюнча турнир өткөрүп бергенин сиздерге чагылдырганбыз. Албетте биз мындай спортчулардын деги эле патриот инсандардын элине кылган бир жакшы иш-чараларын чагылдыра бермекчибиз. Бул Бусурманкул Абдибайыт уулу дагы бул турнир менен гана чектелбестен учурда ошол өзүнүн кичи мекени Чоңалайга өзүнүн туулуп өскөн чак айылынан тартып ошол бүт райондогу айылдарга кайрымдуулук иш-чарасын өткөрүп жаткан учуру биз ошол иш-чарадан сиздерге кыскача чагылдырып бермекчибиз. Биринчиден мана ушул Бусурманкул атка мингени кут болсун. Мана ушул алтынга белгиси манаке Кыргызстан боюнча, Чоңалай боюнча мана ушундай жакшына чемпион болуп, ата-энеси манаке сыймыктанып, соткадан көрүп бардыгы мана Бусурманкул, бойбой Бусурманкул биринчи орунду алыптыр деп, мана шу элге тапкан кичине кайыр тыйынын мана ушундай кылып элдерге неме берип жатат. Өмүрү узун болсун, дагы мындан дагы жогору деңгээлдеги немелерге жетсин, жүзгө кирсин, ата-энеси кошо арып, кошо карып көрсүн. Биз мугалимиге жолуктук, мугалими менен сүйлөштүк. Мугалимиям эң жакшы ушул Бусурманкулга татыктуу мугалим экен. Мугалими биз менен сүйлөштү, аябай жакшына. Өмүрү узун болсун. Дагынан дагы мындан дагы эки неме даярдык немелери бар экен. Шого жүзгө кирип илайын Пербадигар. Жегени жүзүн болсун. Кармаганы алтын болсун, жамандык көрбөсүн, жамандык жолобосун. Дайыма мана ушул элге таанылып, жакшылыкта өмүрү узун болуп, жүздөгөн жаш неметен берсин. Аялы дагы аябай жакшы экен, көлдөн болот экен. Бир уул, бир кызы бар экен. Манаке дайыма мана ушундай элге жаккан, элге сыймыктуу, жакшына жаштардан болсун кубат, өмүрү узун болсун. Аллаху акбар. Мана бардыгы сүйүндүк. Бусурманкулду биз тосуп алдык.
Amin deyли kana emесе. Allah'ını uluktayız birinciden. Ушул күнгө жеткизген Алла Таалама чексиз мактоолор болсун. Мухаммед алейхи вассаламга салам талаваттар болсун. Ушул баланын өмүрүнө береке берсин. Бүткүл элди, кыргыз элини тааныткан, көксү элин тааныткан, мындан дагы жакшы чоң даражаларга жетсин. Бул баланын өтө биз чогуу билебиз, бул баланын характери өтө жакшы, минайым, жөнөкөй бала эди, мына ушул даражага жетти. Мындан дагы чоң ийгиликтерге, жетишкендиктерге жетсин. Кыргыз элин, биздин көксү элин дайыма дүңгүрөтүп алдыңкы жактарга бара берсин. Өмүргө береке, чын ден соолук, үй бүлөсү менен бактылуу болсун. Амин. Урматтуу көрөрмандар, биздин каарманыбыз эч кандай бир саясаты жок. Ушул карапайым калкка жардам берип жатканын көрдүңүздөр. Менин айта кетчү нерсем, саясатчы болобу, спортчу болобу, ушул шайлоо жакындаганда өзүнүн жардамдарын берип баштайт болчу. Бул биз суроо бергенибизде Бусурманкул Абдыбайыт уулу эч кандай бир саясаты жок, чын жүрөгүнөн өзүнүн патриоттук сезими менен жардам берип жатканын маалымдады. Дагы алдыда кандай пландары бар, аны кийинки сюжеттен көрсөңүздөр болот. Olsa da gelip yakın. Yakın girelim. Şöyle girelim. Урматтуу туугандар, бүгүн мына биздин чемпионубуз Абдыбайыт уулу Бусурманкул келиптир. Бул бала өзүңөр билесиздер, дүйнөдө алынып калды. Биринчилерден болуп мына элге спортсмен болуп элге ооз ачырып атат. Жалпы эл жакшы каалоо каалайбыз. Бул балага биз эл жалпы ыраазы. Ата-энеси дагы коррупцияда жок. Таза бала. Şu patağımızı beremiz, baktulu olsun, жашай берсин. Assalamu alaikum. Çoğ Allaydın, Çağ gayrının çoğ ataları, aksakaldары, ulu küçüğün buğundar, barınızlarga
чын жүрөгүмөн ысык саламды айтам. Барыңыздарга ошо ыйык Рамазан айы баарыбыздарга чексиз ыйман берсин. Ден соолуктарыбызды узун кылып, бактылуу таалай. Дүйнө жүзүндөгү жаман аламандардан алыс кылсын, жаман көз, жаман сөз, орус ыркоодон оолак кылсын. Баарыңыздарга терең ыраазычылык, рахматымды айткым келет. Анан тааныштырып кетсем, өзүм мына атым Кенжебек, Кыргызстандын кулунумун, бирок бу сиздердин мына маңдайыңыздарда турган Бусурманкул Абдибайыт уулу ошо колума 17 жашында келген Бишкекке. 10 жылдан бери ошо кол алдымда машыгып келатат. Экөөбүз мына Кудай күч кубат берип, дүйнө жүзүнүн кайсы гана шаарларына, мамлекеттерине барып, Кыргыздын желегин бийик көтөргөнгө өзүбүздүн күч кубатыбызды берип келатабыз. Ошо күч кубат берип, артка чегинбеш үчүн мына чоң атамдын атайын келдим. Атайын келип, ошо чоң атамдын дуасы керек, чоң атамдын батасы керек. Анан сиздердин дайыма колдооңор бизге күч кубат берип турат. Ошону эч качан унутпаңыздар. Себеби дегенде тарбия берип келген эң биринчи ошо эмдик каны тамган жер ошо айыл Бусурманкулдун. Анан барган сайын 10 жылдын ичинде Бусурманкулдун көз карашы жашоого, ыйманга болгон көз карашы көз алдыман эң жакшы Кудайга миң мертебе ыраазычылыгымды айтам. Көз алдымда жакшы жакка өзгөрүп келатат. Себеби дегенде 10 жылдын ичинде утулуу ызасында көрдүк, утуу ызасында көрдүк. Спорт деген биз кылып аткан спорт бул спорттордун эң оор бийик нерселердин бири болот. Урушуу да бар, күрөшүү да бар, мушталсуу да бар. Жаңы эле мына Дамбылда атабыз менен кеңешип, кобурашып отурабыз. Сөз менен айтканда оңой. Бирок иш жүзүнө келгенде, даярдыгы чыкканда, жанагы октагон деп коет, клетканын ичине кирип, ар жакта дагы бир мамлекеттин кулуну турат да, сени айрып алам, тытып алам, басып салам жерге деп. Артыңан эшик жабылат. Ошого эр жүрөк керек. Баатырлык сезим керек. Рахмат. Ошону тарбиялап канча жылдан бери келатам. Анан акыркы жолу мына Краснодарга барып, ошо местный кубанский казаки деп коет. Аксакалдарда угуп билип каласыңар да, Краснодарский край деп. Ошо местный Россиянын эр азаматы менен бет-бешке туш келдик. Ал өлбөгөн жерден калайын деди. Анан канчалык ошо утулбаганга аракет кылып, оор салгылашуу болду. Айта турган нерсе кыска эле болуп калат ал жерде. Деги бетимди, жүзүмдү Бусурманкул артка чегингенге болбойт. Монтип аксакалдарыбыз бир эле чак эмес, Кыргызстан, Орто Азия боюнча бизге болушкандар бар. Кантип кайра жүзүбүздү утулсак келе алабыз деген сөз жүрөт. Ошон үчүн сиздердин колдооңуздар бизге аябай керек. Анан ошо бүткөндөн кийин Кудай күч кубат берип, ийгилик жеңиш биз тарапка болду. Өзүңүздөр көргөндөй, жаштар ортомун барыңар ошого көрүп, ошо сиздердин кыйкырып атканы буся, бусор деп атканыңар бизге, Кыргызстан алга дегениңер бизге аябай күч кубат берип турат. Ошону жүрөктөрүңөрдөн унутпагыла. Анан кубаныч сезими, колдоо сезими дегендерден аябагыла бизге. Себеби дегенде Бусурманкулдун артынан силердин уулуңар жакшы кичинекей ага иниңер чоңоюп келатат. Ошолорго мына үлгү болсун деп мына эң биринчи айтканда балдарыма мына 20-25 жылга жакындап калды, мен устат болуп келатам ушу спорт тармагында. Эң биринчи айтам, ыймандын чемпиону бол деп. Биринчи ыймандын чемпиону болуш керек. Кудайга шүгүр ошого ыраазы болгонмун. Мына Бусурманкул бүгүнкү күндө алганда ошо эки жанагы байгесин пул алдык. Пул алып келгенден кийин биринчи эң жакшы мушташкан үчүн деп акчаны Хабиб Нурмагомедов деген дагы ошо Шамил Завуровго дагы сүйлөшүптүр. Эң биринчи ошо жакшы мушташкан үчүн, жакшы эр азаматтык көрсөткөн үчүн пул бергиле дептир. Пулдап келгенде мага айттым, Бусурманкулдан сурадым. Ушу дайыма мага отурганда маңдай тескөй балам экөөбүз сүйлөшөбүз. Ушу тыйыныңды, пулуңду эмне кыласың сен? Десем айтты, агай деди. Кудайга миң мертебе рахмат. Аллага шүгүр деди. Уулум бар, уулду болдум, келинди болдум, үй бүлөлүү болдум, машинелүү болдум, мунаалуу болдум. Үйүм бар, Кудайга шүгүр.
Эми ушул кичине пулумду уруксат берсеңиз, ата-энеме, чоң аталарыма дарыланууга жиберейин. Тыйын-пыйынды колуна карматып, этек башты жаптырайын. Анан эл жериме ушу кичинекейден кыялданганым бар болчу дейт. Чак айылына жакшы бир спорттук майрам, анан кичинекейлер менден кийин өсүп келет, ошолорго бир жакшы бир спорттук бир иш-чара өткөрсөм деген кыялданым бар эле деп мурун айтып келатчу. Ошону ошо тыйынды ошолорго коротсом ага кандай дейсиз дедим. Анан мен аябай ыраазы болгонум, бул бир жагы. Өзү дагы ыйманга бек акырындап өсүп, мага рух жагынан өсүп келатканы абдан маанилүү. Ошо сиздердин дагы биринчи ирет бешик оролуп, торолуп, ушул сиздердин колуңуздардан көз алдыңардан өстү ошо Бусурманкул. Кийин эле ошо менин колума келип эметпесе, бирок эң ушул сизди эң биринчи фундаменти болгон ошо сиздердин чак айыл. Чоң алай. Ошо багы ар бир баатырдын илгерки аксакалдар жакшы билесиздер. Баатырга ат коюп атканда көз тийбесин, сөз тийбесин, күч кубат берсин деген кайманат коюлат. Ошондо сурады, ага эмне деп жаш кезегинде келгенде ошо жаңы бет ачар болуп чыга баштаганда айттым, айттым алай деген чоң жер. Жолборс Илбирс дегендер бизде көп кайманаттар. Андан көрө ошо алайын киндик каның тамырым ошол жерде байланган. Ошо алай деген атка кол. Алай деген атты бийик көтөр деп ошо батамды берип, алай деген кайманатка өзүм койгом. Эми ошентип мына алай деген аты Кудайга шүгүр Орто Азия, дүйнө жүзүнүн баары деп айтпайм, бирок жакшы сиздердин күч кубатыңар, батаңар менен өсүп келет. Ошон үчүн мына ыйманы бек келечекте айткам, эртелиги кандай спорт болбосун, азыр дагы жашы, азыр күчүнө тоборсуп, тоолуп келаткан жери. Келечекте дагы бир топ жеңиштер сиздердин дуаңыздар менен жетебиз деп ойлойм. Эч качан бизди жүрөгүңүздөрдөн жакшы жактан кубаттап, мактап, күч кубат берип дуаңарды берип туруңуздар. Сиздерге ошо чоң рахмат, ошо иш чарасына мен күбө болуп кетиңиз агай десем, келсем чоң мага дагы белек даярдап коюптур. Өзүм бу Даңгылда атам айткандай астердин кулунусуң дегенде, мен балдарымда жанагы Fighter KG деген клуб ачкам. Кыргызстандын мушкери деп 7 жылдыз койгом. 7 жылдыздын мааниси 7 областтын балдары бири болсун, кыргыздар бөлүнбөй деп койгом. Ошонун мааниси ошондой. Мен айтам, Кыргызстандыкымын дедим, бирок туулуп өскөн ата тегин меники бугу Тыным Сейиттин баласымын, Нарында. Чет жакка барганда бизге келген болушкан буйөрмандар, биз сурабайбыз, сен Баткенденсиңби же Чүйдөнсүңбү, Нарындансыңбы деп. Кыргызмын деп келишет. Ак калпак кийишип, кызыл желек көтөрүшөт. Ошон үчүн айтам, татыктуу эр азамат өсүп келатат сиздердики. Сиздердин кулунуңуздар. Анан колдогонду унутпаңыздар ар дайым. Эмне иш-чара кылбасын, ар дайым колдоп, батаңарды берип туруңуздар. Себеби дегенде бул именно мекенчил, патриот бала болуп өсүп келатат. Өзүм 10 жылдан бери колуман келген акыл эсимди, ыйман жагын, спорт эле чеберчилик жактан эмес, ошо бардык жаган бергенге аракет кылып келатам. Бирок сиздердин ошо колдооңор өз ата журтунан эң маанилүү. Ошон үчүн сиздердин дуаңыздарды бардык иш-чарадан албайт. Баарыңыздарга Рамазан айына байыңыздарга жакшылык берсин. Оорусуңардан ооругандар жакшы болуп кетсин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Азыр эмне Ken Kırgızistan'a belgili emez bir respublika hoşu Rusya'ya gidiyor. Ondan çıkarıp Avrupa'ya kettin, Amerika'ya kettin. Bardık yerde sen tayin oldun. Sen hiçbir sorun senin nemin oturağmışlar yapacaksın. Sen şunu ayırdan çıkarsın. Bizim şunu ayırdan şunday müşterilerde buna bir köyçü arkasında da hakem atar. Mandatları oturarken o kişi ökül ömür boyu bir kişi gelmiş. En aksakan, en emgekçil, Karapayım elinin katmaradan öskön ömür boyu ketmemine çok kelgen kişi. Hazır da bana Kudayga şükür, bana nevresinin jakşılığını görüp en karınlı aksakal oldu. Biröylör baylığı menen aksakal olur. Biröylör biyligi menen aksakal olur. Oların bardığa en narazı olur. Biröylör taza emgegi menen olur.
Taze emgegi menen olgan ata siz, taze emgegi menen bilige şunday dankka jetken mana balanız turat. Bundan aşkan sıyımlık yok. O baylık yok olur. Bir gün eteye kolga düşüp kalganda baylık kısadan alıp koyuyor, ödül apar gelip koyuyor. Apar batmayın milyardlarda. Oşanlıkta manандай kişi olsa, hiç neyden korkmayasın. Sen arkanda tireğin, yelin var. Uşul el bardığı seni bir adamday kütöt. Jakşılığını tileyip, den soğuluğunu tileyip. Sen bir yere bizlemez çoğalaydın, karanlığa kurulmasın. Bardı gel sana senin bana. Oşanlıktan ülkem, bana aynı yönde, siz yönde ben köp sözlük kalmam. Kendi ökçek, çiçekler var. Siz yönde yerinde rastladığının doğru kurukta daha köp nesneler var. Sizin terbiye verilen metodunuz adamlara başkaca metot veriyoruz. Başka trenerler var, ağzımına Kırgızistan topolon dans alabiliyoruz. Havarınız var. Ayrıca Oşun banditleri de çok yalan şolarını terbiyelegen balдар hazırlıyor. Kırgızistan'a çuğ salı birini biri kırılıp atkanlar. Sizler bana şunday terbiyelerken, sizin ağzınıza aytken, yerge aytken sözünüz bu tarıhta kala durgan söz. Bu Kırgızistan'a cahil durgan söz. Bunu yerin arasına cahil tiş gerek bana o sözdü. Uşunday ağay, uşunday ata oluş gerek. Oşanlıkta bana ülkem sen. Aytıp koyuyor. Yeldin patası, yeldin tireği, sen asmağa kuda kalı büyüklüğe jettirer. Bana sizge de şunday ilgili jakşılık olsun. Uşunday balдар terbiyeler özünüzün balanızda kılıp, mandayda jür, janida jür, tirçiliğiniz taşlar şu balan arkasından geçigenden ki şunun filmini sizge de koşa diye. Oşanlıktan ülkem bana şulardı unutpağın. Ana jeyin bunday kolundan iş gelip durganda seni koştagandar köp çıkar, jandagandar köp çıkar. Keskeri yolga başlaganlar çıkar. Ben aytıp koyayım, buna sizin barınız için, bozu men aytpaydım bu sözdü. Şunday, mana yerіңді bilesiz mana şu yerde. Mana mаңдайыңда turgan mektep, детсад. Surap koyup, sağır surap koyup ketken, kaça yıl olsun turganıga dep. 2 yıldan beri kirbey, nege kirbey men surabayım. Meni surap ne kılam, men harganda meni ozma öyle. Surabayım, nege bu kirbeysinger balдар dep koysan aytar. Nege bitpey? Mana ele Katar menen daha 2 saat turat, pütpey. 7 saat turat, pütpey. Bardır bitpey. Bir gana mana şu mescitti bütürüp şunday söz kılgansınlar. Şunu ama köp ketken. Şonda aytken mene bu köp ketken aşıp ketse dağı mana o yer mana jartırap turbay biz näbirimiz da. Şu yerge oturabız o. Bir Halıstan gelen kişiler şunu köröt. Mana Kızılbaşlının tertibi jakşı ekan, şunu kılıp koyuptur. Mana şuga da sıyma. Ananda jaman bolsa hem bir jartı köpürüp düştü. Ona baş kişi pişmedi. Milyonda on akçılar ketmiş bitken yok. Oşoları manalarga jardan berişke jarabadık. Bu bizning kemçiligi, elin alamançılığı. Oşonda mana şu el kenjebek. Bir atanın baldары şu el. Birige biri jaman söz aytkanımız. İlgeri mana şu birindik bolgan 10 degen atка koңгонlar. Bular eşekten ulaka barsa yan taştap alıp jele. Paygani mana şu şolorun baldары. Hazır birimlik yok. Arkaya kelip. Oşonda sen birinci mana eldi biriktir. Yeline biriktir. Yeline biriktirip, yelingdi birde karma, yeline bazı köleklerini salıp, yelingdi korgon bolup korgop жүрgün. Al-Mehmet'ti jaman deydi de Al-Mehmet korgop жүрgün eldi. Al-Mehmet o bayağı memleketli sızlatkandardı, eldi sızlatkandardı kekislerini yüzüp durup anan bergen, berse. Ol ona yeliden jülü bergen, şunu bir bildim yani. Oşondan eldin demese köl, elin ekyanını kıl, el seni kütürür. Senin jakşılığına el makul bolu. Sen oşon elinin gana emesini aldın. Oşondan bardınlarga kalarım, iyigilik olsun. Ülken Kencebek, sen bizge bir tuğan el oldun, bana bir tuğan ata oldun, biz bir tuğan ülke oldun. Seni bir ülkem eseplerim. Bana da daha bir çoğun atası oturan beni evde oturgan. Sen terbiyelenen baldardın biri. Murzaş degeni. Oşondan sizlerge iyigilik olsun, sana da iyigilik olsun ülkem. Yeline kele durgan malına cay var, akan mağulluğuna künegen bugün. Arapanın günü, bana birinci orozon açқан günümüz, onda jakşınaqa jılma tarap keteldi dağı. Kele durgan malın kelet. Süleşe durgan elin turat. Oşo ana yetki ana yakmaya süleşiyorsun. Ana keyin jakşılık ne kılan desen oyuna koyuver. Oşonduktan bugün şunda şirindik menen mana ağayımın aldılar. Sizden suranız şu balаны sayasat aralaştırman. Yok. Koldan geliş. Beni qarab. Bir Kudaydan bulumuz kalmaya başlayacak. Aralaşın deyişte yoldan çıkarar. Koltuğuna su bürkende koltuğundan baş çıkarar. Birlikteler çurkap jeter. Tegiregiler sürüyor. Bana biz mananda akıl beren anda akıl apır. Başına iş düşmesin. Başına iş düşmesin. Başına iş düşkende bir öyle kalmay canında. Zaman şonday. Haksız. Yelin kalat senin canında. Mana şu yelin durat. Tirek bol. Oşonduktan her kim sözgö kilbey. Hatta da köngülünde açıp jaynap.
Kuanıp elim mana şunda men elim var şunda tuğanlarım var dep ana bagayına körse ak joltoy bolup kettin. Daima işin alda olsun. Al sen bu yerse yeme ötmesin. Kuda kalırsa ne sen dünyanın çekesine çeyin barasın. Ak joltoy bolun. Elin senin limoymalda korba bolat, limoymalda kolda bolat. Nemesi ak joltoy bola, şeyin yoksulduğun barına rızkını bola. İşine ilgili görürken bol başka söz yok. Assalamu alaikum atalarım, ağalarım, hurmattуу айылдаштарым. Tutkan orozоңуздар kabul bolsun. Şu ak niyetim menen, mаңдай terим menen tapkan akşamdan şu Allah'ın razılığı üçün bugün orozonun birinci günlerinde sizlerge oğuz açırıp turganıma Allah'a çeksiz şükürler bolsun. Men ar bir жеңишим мына өзүңүздөр көп болгондой Краснодар шаарында да жүрдүм. Ошол жакта мына келгенден кийин айтып атасыздар 12ге чейин 1ге чейин таң атканча күтүп көрдүм деп атасыздар. Бул да болсо азыр мына жакшы сөздөрүңүздөрдү айтып атасыздар, колдоо көргөзүп атасыздар. Бул да болсо мага болгон сүйүүңүздөр жана дем күчүңүздөр. Менин ушул ийгиликке жетип башым көтөрүлүп келе жатканына bir себептер чындык бар. Көпчүлүк аны биле бербейт. Ал чындык мына сиздер. Сиздердин батаңыздар мен ушул ийгиликке, ушул даражага жеткирип келет. Чоң рахмат сиздерге. Сиздерден мен аябай ыраазымын. Мына мен спортчу катары Кыргыздын мекенчил уулу катары Кыргызстандагы, анын ичинде Чоңалайдагы, анын ичинде ушу Чак айылыбыздагы сергек жашоого үндөө жана ошону менен бирге эле атабыз айткандай ынтымагыбызды бекемдөө. Менин максатым ушул. Дагы бир миссиям артымдан жакшы кадрларды өстүрүү жана жакшы жака үндөө. Yerime Kur'an'ın günü varım yerime Oğuz açılıp geleyim degen maksat menen gelip Harvatigar şunun omurusun olsun, başın taştan yararsın. Harvatigar yolu şedir olsun, yoldaşı kızır olsun, onu yaptıklarını koldursun. Harvatigar farsant dersin, rızkı devlet dersin. Bu olanın maksatını ben yaptım, sürüp özüm şu çıplayan kılıp özüm çıkardım, özüm baktım. Şunca bana yerini körü vatanım yaptığına kadar. Ayşe'nin maksatı başkası vatanım. Aynen aynı yeri tuttum. Yakşa hata vergiler şuna. Yakşa maksatıma geçsin. Daima lazım. Yengeni var, yengin gel vatan. Kırgızstan boyunca soyun boyunca Attın kaçmasından tanrım kaldı. Vay aynen tuttum. Yaşıma yakşı hata verdiler. Onun uzun olsun. Mertebası balant olsun. Harvatigar'ın rızkı devletli mi olsun? Hartlı mı olsun? İman tanımalı mı olsun? Harvatigar daima barkan yerde diyeyim, deveyle yapsam, hayır alıp gelsin olur. Албетте азыр биздин Кыргызстандагы кырдаалдарга караганда учурда көптөгөн бир акчасы көп бизнесмендер, аты чыккан инсандарыбыз кадырына салып, байлыгына салып, же болбосо жеке ошол бийликте таанышы барлар ошол кендерди басып алып, карапайым калкка бир пайдасы тийбей же мамлекетке пайдасы тийбей, ошол кен чыккан жердеги жергиликтүү тургундардын жашоосуна мындай ыңгайсыздык жаратып, ал эле эмес ошол жолдорду бузуп,
кыскасын айтканда мамлекетке бир зыян алып келген учурлар аябай көп. Менин түшүнүгүм боюнча Бусурманкул Абдибайыт уулу ошол өзүнүн Чоңалай жергесиндеги кенди жөн гана ошол талап тоноочулардан сактап калуу максатында ошол лицензиясын алып коюптур. Демек, бул дагы жакшы көрүнүш. Эгерде ошол жерди иштете турган болсо, өзү айтып кеткендей, ошол Чоңалай жергесиндеги жергиликтүү жашоочулардын шарттарын жакшы жака түзүп, жолдорун оңдоп берсе, бул аябай жакшы нерсе. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, биз ар дайым ушундай спортчу гана эмес, ким болбосун жакшылык багыттагы иштерди аткарган болсо, жакшы бир ийгиликтерге жетишкен болсо, биз сөзсүз түрдө ушул каналыбыз аркылуу чагылдырганга аракет кылабыз. Жолугушканча.